дайым эле айтып келем, бизден жардам сурашат. Бизде ушул саясаттануу, философия, тарых, дин эксперттери иштешет. Мына Арабистандан философия илиминин кандидаты доцент Токтогулов отурат. Колунда даяр докладын көтөрүп келиптир. Экстремизм, терроризм. Ушулар боюнча биз семинарларды өтүшүбүз керек. Жыйындарды жасашыбыз керек. Эгер ошондун жыйынтыгы чыкса, ошол слайдпы, видеороликпи мектептерге беришибиз керек, бири-бирибиз менен кызмат кылышыбыз керек. Мындан кийин ушул сунушу менен ушундай иш-чаралар болсо, Жалбат мамлекеттик университетине кайрыла беребизди. Колубуздан келген илимдик, билимдик тарбияны беребиз. Ал эми бүгүнкү маселе бул өтө актуалдуу маселе. Мен өзүмүн илимий темам ислам маданиятындагы толеранттуулук маселелерди караймын, бирок Кыргызстанда ушул темада эч кандай бир илим жааты жакшы кетпептир. Азербайжандар караптыр, түрктөр караптыр, жана башкалар караптыр. Даже мага сен ушул теманы албай эле койбойсуң деп өзүң жасай албасаң деген сөздөр да айтылган да. Бирок мен защита кыла элем, бирок карап көрсөм бүгүнкү күндөгү өтө актуалдуу маселе экен да. Болуп жатат бүгүнкү күндө. Бирок муну коомчулук менен мында отуруп карап, анан ошону илимдин тили менен, анан билим аркылуу жеткизбесек, бул нерсени чече албайбыз. Албетте, мен бир катышканмын, 3 жыл болуп калды. Дин таануу тарыхы деген сабакты мектепке киргизишибиз керек деген. Азыр кирдиби кирбеди мен жакшы маалыматым жок экен. Бирок киргизбейбиз деген да болгон. Диндин теориясын окутушубуз керек. Аны имам айта албайт. Аны мечит түшүндүрө албайт. Именно дин деген эмне? Анын определениясын, анын классификациясын, анын деген формаларын, функцияларын түшүндүрүшүбүз керек. Дүйнөлүк диндерди түшүндүрүшүбүз керек. Улуттук дин деген эмне? Дини ишеним деген эмне? Ошолордун баарын түшүндүрбөсөк, балага жетпейт. Ошондон кийин анан ал өзү тандап алат, кайсы динди тутат, кандай форматта кетет. Ошол нерселерди алып кетмейинче bunday жыйындан 25 өткөрсөк да биз эчтекеге консенсусқа бара албайбыз. Рахмат, көп көргөнүңүзгө.